Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, президенттин кубогунун 1-лиганын оюну жыйынтыкталды. Талас облусунан келген эки команда финалдык беттеш өткөрүп, Айтматов жана ошондой эле Бакай Ата командасы жеңишке жетип олтурат. Азыркы алдыбызда өзүңүздөр көргөндөй ушул Бакай Ата командасынын эки эр жигити турат. Оюнчулар мыкты. Жигиттер, жалпысынан көлдө бир ай жүрдүңөр, бир ай жүрүү акыры эмгегиңер акталды. Оюн кандай болду? Ойдогудай болдубу? Жалпы 1-лиганын деңгээли кандай болду? Кезектеп айта бергиле. Оюн биз ойлогондой болду. Биринчиден биз бир ай ушу көлдө сбор өтүп, ушул биринчи орунга чыксак экен деген ниет менен келгенбиз. Кудайга шүгүр, ниетибизге жеттик, тилегибизге жеттик буюрса. Бүгүн мээнетибиз жанып биринчи орун болуп отурук. Кудайга шүгүр. Айтматов менен ойнодуңар. Ооба. Айтматов командасы менен ойнодук. Алар дагы өзүнүн тайпасынан күчтүү болуп финалга чыкты. Алар да жон команда эмес, чемпион болуп жүргөн команда буга чейин. Кудайга шүгүр, буйрук бизде экенин уттук. Байтегин, кандай болду? Салымдардын көбүн автору, ээси сен болуп аттың, сага өткөрүп берип атты. Жекеме-жекеден жигиттер, Маданбек мисалычы, сен салымдарды салып аттың. Жалпысынан эсеп кылып көрдүңбү? Бул чабуулчу катарында бул турнирде канча салым салдың? Салым эсептеген жокпуз. Буюрса команданын алдыга жетелейли деп команданы. Ошо алган пастарды, эң жерден алган мээнеттерди текке кетирбейли деп, колдон келишинче аракет кылып, гол салганга аракет кылдык. Ошо гол салып жеңишке жетип атабыз. Бул эле оюнчулар, мисалы Талас облусунун райондор аралык оюндарда ушул жигиттер барыңар эле чабып жүргөнсүңөр да, туура? Бириңердин сырыңарды бириңер билесиңер. Айтматов да жон команда эмес да. Айтматовдун бүгүн эмнеси мындай кичине жетишсиз болуп калды? Айтматовдун биринчиден аттары го дейм. Аттары бир аз слабыйраактан болду. Оюн мындай башында тең эле жүрүп атты эки тайм. Андан кийин ат чечет да. Аттары кичине слабыйраак болуп калды го деп ойлойм. Балдарчы Байтегин? Балдар райондордо чогуу эле чабып жүргөн балдар. Ошо колдон келишинче аракет кылды. Күчтүү мээнет кылган ким көп мээнет кылса ошол деңет дейт го. Алла таала бизге буйрук койтуптур, биз сеңдик. Ошол балдар күчтүү экен. Ушу полфиналда аттары ушу травма алып калды деген, ошо аттарынан болуп калды окшойт. Кандай эми сезимдерде турасыңар? Ушунча команданын арасынан күткөн күн келди да, жеңиште. Сезимдер жакшы буюрса, бул Бакай Ата районунун Бакай Ата командасы үчүн бүгүн тарых. Мындай чоң республикалык деңгээлде биринчи жолу Бакай Ата командасы чемпион болуп атат. Буга чейин 3-4кө чабып жүргөн чемпион боло элек болчу, Кудайга шүгүр. Бакай Ата элди сыймыктанып атат десем болот. Анткени финалга чыгып чемпион болдук буюрса. Мээнет кылганбыз. Мээнетибиз бүгүн акталды буюрса. Байтегин Талас район оюнчусу. Райондар арасында биз багы ичара оюн өткөрөбүз да. Бакай Ата районуна Байтегин командага кошулуп, бир команданын ишеничин актады окшойт. Кандай дейсиң Байтегин? Ошо командага келгенден кийин өзүбүздүн ак мээнетибизди ушу командага арнадык. Колдон келишинче до конца ойнойбуз деп, ошо жеңишке сүйрөгөнгө аракет кылдык. Канча оюнга келдиң эле? Негизи мындай келишим менен келгенсиң да. Келишим менен келгенбиз. Ушул жылы келгенбиз да, ушул жылга. 3 турнир болот, 3 турнирге келишим түзүп келгенбиз. 25-31 август менен жыйынтыкталып турду. Жыйынтыкталды. Ийгилик, ат үстүндө аман болгула. Ооба, Чоң рахмат сизге.